Мына ушул бала уюштурган теплоход болобу, кафе болобу, ушул бала уюштурган концертке улуу урматтуу москвалыктар барбаңыздар. 2,5 миң рублиңиздар жалко. Ырчылар ал акчаны биз албайбыз. Бүт уялбай чөнтөгүнө кирет, буйрубай калсын. Мүзүрбай Тынчтык деген бала Москвадан чалып, Мүзүрбайке 6 күнгөгө 2 сеанс болот. Теплоходдордайсыздар, 200дөн ашык киши болбойт, 200дөн 400 гана киши болот. Расходумду араң жабам. Мүзүрбайке теплоход деген кымбат, ар бир киши башына 1000 рубльдан төлөйм ал жерге. Анан калган ошол сиздердин билеттериңиздер, мен бир аз иштейм, ошол ыраазы болуп $1000 келип бериңиздер дейт, Мүзүр макулдугун берет. Анан эле бир күнгө жетпей эле билетиңиздер түгөнүп калды, 3-чү сеанста ачалы дейт. Биз түшүнбөйбүз, андай чоң 450, 400дөн билет сатылып атканын биз билбейбиз. 200дөн болсо хорошо, кийинкилерин кошо берсин дейбиз. Кийинкилери кошулат, андан калбай калды деп 4-чү сеанс, 5-чи, 6-чы, биз барганча 7 сеанска билет түгөнүп калат. Анан биз барганда эле, биринчи барганда эле теплоходко барганда эле эч кандай 200 киши эмес, 400 киши эл батпай, уруш талаш ошол жерде месталарын таппай калган адамдарды көрөбүз. Биринчи эле күнү барган күнү 3 концертке даярдайбыз. 3 концертте тең аябагандай киши көп болот. Биринчи концертте теплоход токтоп калат. Теплоход токтоп калганда эле кечинде кафеге деп ызы чугулуп экинчи бир элди батырбай дагы бир теплоходду сүйлөшөт. Ал теплоходу кичинекей экен. Келген адамдардын баары сыртта калат. Анын капитаны чуркап чыгып, бараны деп кыргыздардын баарын сөгүп, ошол жерде концертке келип батпай калган, сөгүүнү уккан адамдар менин сөзүмө толугу менен тастыктап беришет. Ошондой болот. Биз өзүбүз кире албай сыртта калабыз. Бизди кошо сөгөт. Анан эптеп бизди киргизип кетишет. Анан мен ошондо эле тынчтык биздин жаныбызга жолобойт. Бизди деле тосуп алган, биз менен иши деле жок. Келип атасың, кетип атасыңбы, эч биз менен иши жок. Бирок реклама кетип аткандан кийин элдин баардыгы бизге келип атат. Анан мен өзүм байкап калдым, Мүзүр могул дасторкондору жакшы эмес экен. Эртең азыр соц тармактарына бизди чыгарат элдер, бизге нааразы болот. Анан тынчтык эч бизге көрүнбөйт. Концерт башталаардын алдында гана эже болуңуз деп мени шаштырат дагы, өзү жок. Мен деген ой өзүмдү таппай атам гүлмир эже, мен мындай болбой атам деп көрсө, элдин көптүгүнө баш тегеренип, акчасын каяка катып, эмне кылышты билбей башында баш тегеренип аткан экен бул баланын. Элди кантип алдашты билбей баш тегеренип аткан экен. Мен ошону түшүндүм. Концерттин организаторуна ушул жигит. Ким эмне салат жесеңер, столдун үстүнө жыйнап коюптур мынакей. Кандай салат жесеңиздер, помидор жедиңиздерби, султан чай ичтиңиздерби, уюштуруучу мына ушул жигит. Сен мени кимсиң деген ушул жигит, сиз эмеден чыгып тура бериңиз. Мен бул ким менен связался билбей калды, түшүнбөй. Качып кеттиңби? Мынакей качып жүрөт менден.